Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Кыргыз Республикасынын судьялары, жыйындын коноктору жана курултайдын катышуучулары. Өткөн 2024 жылы биз өлкөбүздүн сот тутумунун 100 жылдыгын белгиледик. Кылымдык жолдун жыйынтыгын чыгаруу менен андан сабак алып, мындан ары дагы натыйжалуу иштөөгө бел байлашыбыз керек. 2023-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттигин өнүктүрүү боюнча мамлекеттик максаттуу программасынын ишке ашыруу планына ылайык сот тутуму сот адилеттигинин ачык айкындуулугун, көз карандысыздыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуу курсун улантып жатат. Бүгүнкү курултайда сиздер соттор кеңешинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу маалыматтар жана жүргүзүлгөн анализдер менен таанышасыздар. Сот бийлигине коомдо адилеттикти орнотуу милдети жүктөлгөн. Бул өтө жооптуу, оор жана чоң көңүл бурууну талап кылган милдет. Бул коомчулдуктун жана жарандардын талабы. Буга чейин видео тасмада күбө болгонуңуздардай, сот органдарына келип жаткан кайрылуулар жана соттор тарабынан каралып жаткан иштердин саны жылдан жылга көбөйүүдө. Андыктан жарандардын сотторго болгон ишенимин жогорулатып, сот системасынын натыйжалуулугу өсүп жаткандыгына негиз бар. Ушул учурдан пайдаланып, чоң жүктөм менен иштеп жаткан судьяларга, сот аппаратынын кызматкерлерине кесипкөйлүгү, чыдамкайлыгы жана берилгендиги үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Урматтуу кесиптештер, сот системасынын финансалык жана материалдык техникалык базасын чыңдоо иштер акыркы 3-4 жылда бир топ жакшырды. Сот адилеттүүлүгүнүн сапатын жогорулатуу негизги максат. Бирок ошол эле учурда коомчулдук бул өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алып жаткандыгын да эске алуу абдан маанилүү. Ушул себептен улам бардык сот имаратында QR-коддор камтылган маалыматтык такталар орнотулду. Анын жардамы менен жарандар сот тутумунун жалпы ишине пикирлерин калтыра алышат. Бул механизм бир нече маанилүү милдеттерди аткарат. Сот ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын камсыздайт. Жарандарга соттук териштирүүлөр, судьялардын кесипкөйлүгү жана чечимдердин адилеттүүлүгү боюнча өз ойлорун билдирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бизге кемчилдиктерди өз убагында аныктап, аларды жоюу боюнча чара көрүүгө жардам берет. Сот системасына болгон ишенимди арттырат. Азыркы учурда судьяларды окутуу муктаждыгы кыйла өстү. Судьялар туруктуу түрдө билимин кеңейтип, буга чейин алган тажрыйбаларын өркүндөтүп, жаңы ыкмаларды үйрөнүп турууга тийиш. Бул кадамдар көз карандысыз, адилеттүү жана кесипкөй сот тутумун калыптандыруунун негизи болуп саналат. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин имараты боюнча маселени чечүү жана аймактардан окууга келген судьяларды жайгаштыруу үчүн мейманкана фондун уюштуруу боюнча курч муктаждык бар. Сот департаментинин ишине токтолсок, аймактардагы кээ бир сот имараттарынын абалы начар, ал эми айрымдары оңдоп түздөө иштерине муктаж. Соттун чыгарган чечимдерин аткаруу сот адилеттүүлүгүнүн акыркы жана маанилүү этабы болуп саналат. Бирок тилекке каршы аларды аткаруу төмөн деңгээлде болуп жатат. Урматтуу судьялар, чыгарылган сот чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө ар бир судьянын милдети экенин унутпашыңыздар керек. Мындан тышкары сот департаменти бардык жергиликтүү соттордо электрондук архивге өтүү максатында техникалык камсыздоону жакшыртуу үчүн ресурстарды табышы зарыл. Буга чейин маалымдалгандай, учурда иштерди автоматтык бөлүштүрүү, аудио жана видео жаздыруу системалары иштеп жатат. Бирок алардын ишине дагы жакшыртуу керек. Маанилүү багыттар болуп төмөндөгүлөр саналат. Санариптик инфраструктураны модернизациялоо, электрондук сот өндүрүшүн өнүктүрүү, соттук системаларды башка мамлекеттик органдардын маалымат базалары менен интеграциялоо. Ошондой эле жасалма интеллект технологияларын биздин ишибизде колдонуу мүмкүнчүлүгүн кылдаттык менен изилдеп, тиешелүү сунуштарды даярдоо керек.
Сот бийлиги экономика менен коомдун туруктуулугуна өбөлгө түзүшү керек. Ал үчүн талаш тартыштарды адилеттүү чечүүгө, жеке менчикти коргоого жана келишимдердин аткарылышын камсыз кылууга шарттарды түзүү зарыл. Бул өз кезинде өлкөгө инвестициялардын тартылышына түрткү берип, экономикалык өнүгүүнү камсыздайт. Ошондой эле сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш менен биргеликте кадрлык потенциалды бекемдөө боюнча иштер башталды. Судьялыкка талапкерлерди тандоону жакшыртуу, тактап айтканда судьяларды тандоонун жаңы эрежелерин киргизүү иштери башталды. Мындан тышкары судьялык орундардын толтуруу үчүн окуудан жана стажировкадан өтө турган талапкерлердин резервин түзүү каралууда. Юстиция министрлиги менен биргеликте мамлекеттик максаттуу программасы долбоорунун алкагында бир нече мыйзамдык демилгелердин топтому даярдалып жатат. Анын ичинде соттон тышкары карыз өндүрүү, жеке сот аткаруучулар институтун киргизүү жана башка көптөгөн маселелер каралууда. Учурда жогорку сот коррупцияга каршы күрөшүү багытында мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын алкагында аракеттерди көрүүдө. Сот түзүмүн оптималдаштыруунун жана модернизациялоонун алкагында сот системасын кайра уюштуруу жана жөнөкөйлөтүү максатында Бишкек шаарында адистештирилген имараттарды криминалисттер менен жарандык судьялар үчүн уюштуруу болжолдонууда. Ошондой эле судьялар жана сот тутумунун кызматкерлери үчүн кызматтык турак жай, ипотекалык үйлөрдү куруу, эмгек акыларын жогорулатуу, санитардык курорттук дарылануу жана эс алууну уюштуруу жагы да ишке ашырылууда. 2005 жылдан тартып судьялардын ишмердүүлүгүн мониторинг кылуу жана баалоо боюнча жаңы нормалар күчүнө кирди. Ушуга байланыштуу жогорку сот алардын натыйжалуу ишке ашырылышын камсыздоо боюнча милдеттеме алат. Биз сот системасынын ачык айкындуулугун жогорулатууга жана сот адилеттигине болгон мүмкүнчүлүктү кеңейтүүгө умтулуп жатабыз. Жаңы маалыматтык технологияларды активдүү киргизүү жана жалпысынан сот ишинде санариптештирүүнү өнүктүрүү керек. Бул багытта сот отурумдарын онлайн өткөрүү өзгөчө көңүл бурулууда. Аталган механизм айрыкча алыстагы жарандар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз үчүн чоң жеңилдик түзөт. Тагыраак айтканда, жарандардын убактысы үнөмдөлөт, соттук процесстер тездетет, ачык айкындуулукту камсыздайт жана чыгымдарды кыскартат. Башкы прокуратура менен биргеликте кылмыш процесстерин санариптештирүү боюнча бирдиктүү буйрукка кол койгонбуз. Санариптик технологияларды мындан ары ишке ашыруу алкагында мамлекет башчысынын Кытайга болгон сапарынын жүрүшүндө кол коюлган грант пайдаланылат. Урматтуу курултайдын катышуучулары, бийлик бутагынын бири болгон сот тутумунун адилеттүүлүктү ишке ашырууда дагы прокурорлор менен адвокаттардын салымы чоң. Процессуалдык жак катары алар жарандык, кылмыш жана административдик иштердин каралуусунда укуктардын теңдиги жана атааңдаштык башталышта иш алып барышат. Мындан тышкары, өз алдынча сот бийлиги катары сот системасын каржылоонун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында бюджеттөөнүн жаңы ыкмаларын жана ченемдерин иштеп чыгуу жана бекитүү зарыл деп эсептейм. Бул жаңы механизмдер сот системасынын финансалык көз карандысыздыгын камсыздап, анын туруктуулугун жана натыйжалуу иштешин арттыруу үчүн иштелип чыгышы керек. 3 жылда бир жолу өткөрүлүп жаткан судьялардын курултайы бул жөн гана судьялардын жыйыны эмес, бул биздин демократиялык институттарды өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө болгон аракетибиз. Курултай буга чейин жасаган ишибизге жыйынтык чыгарып гана тим болбостон, алдыдагы стратегиялык багыттарды аныктоого да мүмкүндүк берет. Бул стратегиялар биздин өлкөнү өнүгүүгө жана туруктуулукка алып келет. Урматтуу судьялар жана сот кызматкерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар жана ошондой эле ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен чын дилимден куттуктайм.
Сот бийлиги мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн жана калыстыктын символу. Сиздердин эмгегиңиздер өлкөбүздүн туруктуулугун жана жарандардын укуктарын коргоодо чоң мааниге ээ. Адилет менен абийириң эгиз болсо, калк ичинде калыстыгың тегиз болот деп бекеринен айтылбаса керек. Адилеттүү, негиздүү, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алып, элдин сотторго болгон ишенимин арттыра бериңиздер. Сиздерге бекем ден соолук, күч кубат жана бакубатчылык каалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.